Туура бир ай аралыгында дал ушул Үчпай орто мектеби айылдыктарга пайдаланууга берилет. Буга чейин мектепте иш ыргагы жанданбай жаткандыгы боюнча да түрдүү сын пикирлер айтылып келген. Учурда курулуш жалпы 95%га жетип, жакында пайдаланууга берилет. Буга чейин окуучулар эскилиги жеткен авариялык мектепте билим алып келишкен. Мектеп типтүү болуп курулуп, элеттик балдардын сапаттуу билим алуусуна мыкты шарт жаралат. Жалпы 12 окуу канасы бар. Ар бирине суу киргизилген. Учурда класстын ичин жасалгалоо иштери жүрүүдө. Объекттарыбыз бүттү. Буюрса мына окуу каналарыны оформлениясыны жасатабыз. Оформлениясы дагы бүтүп калды. Буюрса мына ошол менен параллельно сырткы иштарыбыз болуп атат. Буюрса ушу айды ичинде бүтүрүп коебуз. Курулушу 2022 жылдын декабрында башталган мектеп өткөн жылдын аягында пайдаланууга берилиши керек болчу. Бирок тендерден уткан компания убагында бүтүрө албай айып пул төлөгөн. Курулушу кечеңдеген мектепти быйыл ноябрь айында тапшыруу аракетин көрүп жатышат. Жалаң полный шарттары бар. Спорт залдары, летний стадиондары бар, баскетболня өзүнчө, газон футболный өзүнчө болуп атат. Бардык шарттары бар. Бардык немесине талапка, дүйнө талабына жооп бере турган мектеп куруп атабыз буюрса. Үчпай мектебинин эски имараты 1990 жылдары ашар жолу менен курулган. Мектептин авариялык абалы жана балдардын санынын көптүгүнөн жаңы имаратка муктаждык жаралган. Анткени болгону 8 окуу классында 11 класска чейинки 400дөн ашуун окуучу 3 нөөмөттө окуп жатышат. Биз бул кичине мектепте аябай кыйналып окуп жатабыз. Биздин классыбыз тар. Бул мектептердин бул класстын ичи аябай суук болот. Кышында аябай суук болот. Жайында ысык болот. Дене тарбия сабагын биз суук күндөрү шашка ойноп отурабыз. Класстын ичинде шашка ойнойбуз. Күн ачык болсо эшикте ойнойбуз. Кызыл байрак ойнойбуз. Площадкада ойнойбуз. Ооба, жаңы мектепти үмүт менен күтүп атабыз. Эми жаңы мектеп бүтсө, окуу сапатын дагы да жогорулатуу үчүн окуучуларга мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Башталгыч класстын окуучуларына ысык тамакка өткөрүү үчүн аракеттер башталды. Анан жаңы мектепке кирсек, буйруса ысык тамак менен дагы камсыздандырылат деп, ушул ысык тамакка дагы Мерско менен жана районодон бөлүнгөн каражаттын негизинде ысык тамакка дагы 1-4 класстарды ысык тамак менен да камсыздай алабыз. Мектеп жамааты чыдамсыздык менен күтүп жаткан 270 орундуу мектепти курууга мамлекеттин эсебинен 118 миллион сом бөлүнгөн. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.